Жүгөрү канча күндөнөт жана жүгөрүнүн ден соолукка пайдасы, актуалдуулугу. Жер шарында адам заттын саны өсүү менен азык-түлүккө болгон керектөөсү артып барат. Жүгөрүнүн данынын курамын үйрөнүп, андан азык-түлүк жасап, ден соолукка кам көрүүнү үйрөнүү. Изилдөө долбоорубуздун максаты жүгөрүгө изилдөө жүргүзүп, анын ден соолукка пайдалуу экенин үйрөтүү. Гипотеза: жүгөрү 3-4 күндөнөт жана жүгөрүн адамга өтө пайдалуу. Байкоо жүргүзүү: сурамжылоо жүргүзүп, инчеспи алуу. Жүгөрү өсүмдүгүнүн тукумундагы бир жылдык өсүмдүк. Баалуу азык-түлүк жана тоют өсүмдүгү. Жүгөрүнүн түзүлүшү морфологиялык өзгөчөлүгү боюнча тоз ботаникалык топко бөлүнөт. Башка жүгөрлөр Борбордук жана Түштүк Американын Европага 15-кылымдын аягында алып келинген. Кымыш өлкөлөрүнүн бардык жеринде өзгөчө: Украина, Молдовия, Кавказ, Орто Азияда өстүрүлөт, анчынан Кыргызстанда өстүрүлөт. СССР кезинде Никита Хрущев жүгөрүнүн атасы атка конгон эле. Жүгөрүгө чоң маани берүүнү да ошол үйрөткөн. Биз азыр Акжол айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы Кичибек кыз Бурак эжеден интервью алабыз. Саламатсызбы Кырдырак эже? Бизге жүгөрүдө кандай витаминдер бар жана алар организмге кандай таасир тийгизет? Ушул жөнүндө кыскача маалымат бериңиз. Саламатсызбы. Жүгөрүдө бул бир дана жүгөрү 100 грамм жүгөрүдө 86 килокалорий бар. Курамында белок, май, көмүртек, витаминдерден А витамини, B1, B3 жана B9, аскорбин кычкылы, калий, магний, темир кездешет. Демек бул жүгөрүнү колдонуу менен биргеликте жогору айтылган витаминдер менен организмди толуктап, иммунитетибизди жогорулатып күчтөөгө болот да. Ошону менен биргеликте биз бул жүгөрүнү колдонууда кан тамыр оорулары жана ошондой жүрөк кан тамыр оорулары жана ошондой эле кандагы канттын өлчөмүн азайтууга, көздүн көрүүсүн жакшыртууга болот. Рахмат. Биология мугалими Сабиева Адиля эжекеден жүгөрү жөнүндө маалымат алабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Жүгөрү кандай өсүмдүк? Жүгөрү жөнүндө маалымат берип атасызбы? Макул. Жүгөрү дан өсүмдүктөрүнүн маанилүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Жүгөрүнүн мекени Мексика, Борбордук Америка. Жүгөрү бул бир жылдык өсүмдүк. Жүгөрүнү колум Американы ачканда ошол жакта жергиликтүү элдердин негизги азы болуп саналат. Негизги азы болуп, кийин убакыттын өтүшү менен дүйнө жүзүнө тараган. Жүгөрүнүн тамырлары, шилер сыяктуу тамыры, муну жанагы тирөөч тамырлары болуп, сабагы түз, ичери ичи көңгөй көрүнүп тургандай, сүрөттө көрүнүп тургандай. Анын сабагына жармашып өскөн мындай жалбырактары узун, ири, ланцет сыяктуу ланцет формасында деп коюшат. Анан чачыры, гүлү, аталык гүлү жогору жагында күлтөсүндө жайгашкан, энелик гүлү төмөндө сабактын сабыгында жайгашкан. Мөмөлөрү, даамдар, булардын түстөрү ар түрдүү болот. Кызыл, сары, ак, кара түс болот. Кара түстүү жүгөрүлөрдүн медицинада дарылык касиети жогору болуп саналат. Кеч бышуучу болуп бөлүнөт 80 күндөн 150 күнгө. Эрте бышуучу сорту 80 күндөн 100 күндө бышып жетилет. Кеч бышуучу сорту 120 күндөн 150 күндүн ичинде бышып жетилет. Кан басымын төмөндөтүүчү касиетке ээ. Сиздерге бул дарылык касиетти жасап көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге 1 стакан керек. Жүгөрү уну, кайнак суу керек. Жүгөрү унунан 1 кашык алып салабыз. Үстүнө суу куябыз. Аралаштырабыз. Анан муну бир күнгө калтыруу зарыл. Эртең менен турганда үстүңкү тарабын төгүп, түп жагын ичесиз. Мына биздин бир күнгө калган дары суу дайыр болду. Bunun үстүңкү тарабын төгүп, түп жагын ичебиз. Жүгөрү косметикада дагысы жок. Бардык терилер үчүн маска жасап, бетибизге кам көйсөк болот. Бардык типтеги терилер үчүн маска. Мен азыр сиздерге бардык типтеги терилер үчүн маска жасап көрсөтөм. Керектелүүчү азыктар: жүгөрү уну, жумурканын сарысы, лимондун эзилгени, балды,
bir kaşık jugor ununa koşobuz. Yumurtanın sarıсын. Bir kaşık baldı.